баш аягын толук билбегенден улам элдин бул шаары менен келип алгандар дагы бар. Аларды дагы түшүнөбүз. Бирок анын бардыгына жанагы сын пикирлерге суроолордун бардыгына жообубуз болот. Жообубуз. Азыр жооп бере албайсыз. Кайсынысына мисалы суроо көп да. Мисалы Нурбек карайт да комиссия сизге сразу эле баягы жыйынтык чыгарганда кандай бул Гиннестин талабын толук билбегендер ушинтип айтып атат. Негизи 3 айга чейин карайт, 1 ай эмес. 3 айга чейин карайт. Анан дароо жыйынтыгын чыгарган үчүн жанагы биз эл айтып аткан YouTube канал бул ошол Гиннестин өкүлдөрү үчүн гана болчу да. Жалпы журтка ылайыкталган эмес. Себеби ал жерде жатканыбыз, уктаганыбыз баардыгы көрүнүп турбайбы? Бул ошо Гиннестин өкүлдөрү көрүп туруш үчүн атайын түз эфирден дем алганыңа чейин, кыймылдаганыңа, суу ичкениңе чейин көрүп туруш керек болчу. Ал жалпы коомчулук үчүн арналган канал эмес болчу. Ошон үчүн дароо көрүп туруп, анан дароо жыйынтык чыгарып атышат. Бул Лондондогу негизги борборуна дагы, Анталиядагы өкүлчүлүгүнө дагы түз көрсөтүлүп, ошол жерден эле жыйынтык чыгарат турган нерсе болчу да. Адамдын физиологиясы үчүн мүмкүн болгон нерсе экен деп атамасыз, сиз да аман көрүп алып. Бирок дүйнөдө бир да адам бул сыноону өткөрүп көрбөдү болуш керек да башынан. Мен түшүнүгүмдө суткасына 2 саат гана уктап аттыңыз, ошондон 6 күн созулду да. Ошондой абалда адамдын оюна эмне келет экен, эмнени башынан өткөрөт экен, эмнени ойлонот экен, ошол бир сезимиңиз жөнүндө бөлүшсөңүз. Мен жанагы кенен айтам дегенди учкай баяндап кетейин. Эми ушунча болду. 2 саат толук уйкуга бөлүнгөн жок. Кирип чыккан нерселерибиз, арты беркилерибиз болуп отуруп, дээрлик уйкуну көрбөй эле аттык да. Мындай учурларда эмне дем берди? Ошол кайып күчтөрдүн кайыбынан болгон нерсе да бул. Ошол нерселердин дарамети күч берди. Жөндөп тамак деле ичкен жокпуз, маселен 5 сутка тамак ичип ичпей эле айтып аттык. Ошол жерде өзүнөн өзү көңүл ток, курсак ток болду маселен. Уйку деле ошол жагдайда болду. Анан бирок айта кетчү нерсе бул манас дүйнөсү, улуулуктун дүйнөсү, актыктын дүйнөсү. Ал ошондой болуп турган жерде сөзсүз кандайдыр бир кара күчтөрдүн аралашуусу болот экен. Манас айтып эле тим болбой, биз ошондой дүйнөлөр менен дагы алып урушуп күрөшүп калган учурлар болду. Аны көпчүлүккө айтып жарыя кыла албайсың, түшүндүрө албайсың. Ошол жагдайларды көрүп алган эл жанагындай сын пикирлерди билдирип атат. Анын бардыгына мезгил тараса, Кудай калыс. Рахмат, сиз деген башында сунуштуу кабылаларда шарттардын баарын окудуңуз да. Анан ошол 2 саат, 1 күн, 1 сутканын ичинде 2 саат бардыгына бөлүнүп атпайбы? Ушуну басып өтө алам деген ишеним канча пайыз болду? Мен негизинен уйкуга сакмын өзү башынан. Анан досторума деле тамашалап коем. Кузов КамАЗдык болгону менен Бак Запорожецтики деп. Аны сыңарындай тамак ашка деле анчайын бай үзүлүп түшө бербейм. Бул физикалык мурунтан берки даярдык болду деп ойлойм. Bir günde bir tamak desem turmuşumda dile. Al жетиштүү эле да. Анан уйкуда 1 gün, 2 gün, 3 gün кирпей чыккан күндөрүбүз көп эле болгон. Элмир экөөбүз илгери күн түн ошентип эле кезип эле түн уйкусун билбей эле кыдырып жүрчү элек. Ошол нерселердин баардыгы таасир этти деген ойдомун. Рахмат, анан кийин атайын даярдалган, монтаждалган видео чыкты. Бул убакта сиз интернетке кирүүгө мүмкүн болбой атса керек да. Кандай учурда билдиңиз? Сиз жөнүндө сындар кеткен. Баары бүткөндөн кийин да билген жокмун. Себеби мени жандап жүргөн жана Азиз Нурбек деген жигит телефондордон бери алып коюп, бул жагын биринчи бүтүрөлү деген нерсе менен жүрүштү. Bir 28'i бүттү, ошентип bir 30'unda билдим окшойт, антип 30'unda билдим. Анан эсиме келгенче ушул убак болду дегендей. Ар нерсени Кудайдын таразасына коебуз, жана ар кимдин өз айыбына коебуз. Арттан бычак ургандай болгон жокпу сизге? Же бул күтүлүү нерсе беле? Эми бул нерсе акырындап өтүп кетет да. Бул жараап болобу, бул жеңиштин сыймык деле мына бүйүлдөгөн учурлар деле өтүп кетет. Бирок элге эмнебиз калат? Ушул кылган эмгектин аты калат. Жаман көргөнүбүз да өтүп кетет, жакшы көргөнүбүз да өтүп кетет. Бул утурумдук нерсе. Нурсулбек анан менден акыркы бир суроом бар эле. Ошол сиздин видеолор тарагандан кийин балким тырмакчанын ичинде Манастын күйгөндөрү абдан
кетти да, мындай манас кереги жок, мынтип айтпай эле коюш керек деген сыяктуучу ошентип жазган көпчүлүк калкка же азчыл калкка сиздин эмне деген жообуңуз бар? Мен мурунтан айтып келген бир эле жообум бар. Кыргызга чындап күйсөңөр, манаска чындап күйсөңөр, үйүңөргө бир манасын чакырып, жок дегенде өмүрүңөрдө бир жолу манасты жанынан угуп койгула, анан сын айта берсеңер жарашат. Манас айтууга кандай даярдыктар көрдүңүз? Физикалык жактан, психологиялык жактан даярдыктар көрүп атайын. Ооба, физикалык жактан дагы, ички даярдыктар дагы бардыгы болуп, жакшы даярдык менен бардык. Даярдыктан өттүңүз, Ооба. Спортсмендер машыккандай эле тилди улам, учундарын чыңап отуруп бардык. Агайынан селеңизге болсун, ЛТ телеканалынан негизи эле кайсы тармак болбосун, ушундай жеңиштер болгондо ошол каарман эмгегимди элге арнадым дейт да, сиз айтып берсиз манас аламы депчи. Ошондо сиз жан дүйнөңүздүн буйругун аткардыңызбы же чындап эле эл үчүн эмгек кылдыңызбы? Суроону жакшы түшүнбөй калдым. Бул манас аламы, бөлөк алам деп атасыз да? Ушундай айтылып жүрөт да негизинен. Анан адамдар негизи эмгегин чындап эле элге арнашабы же өзүнүн жан дүйнөсүнүн буйругун аткарабы? Түшүндүм. Бул рекорд үчүн болгон аракет бул жеке дараметти да байкап көрүү болду. Чындап эле баардыгын эл үчүн деген нерсе туура эмес. Мен өзүмдүн жеке дараметим канчалык экендигин билгим келди. Бул нерсеге эч ким тоскоол болбойт деп ойлойм. Жок, рахмат.